Мына диван туугандар. Эчтеке болбойт. Диван эле дейсиңер, мына дивандар. 5-кабат эмес, 10-этаждан 10-кабаттан таштап ийсеңер да эчтеке болбой турган дивандар. Жанагы Кыргызстанда хит болуп аткан пакеттик кескенде жайылып жаткан дивандарды көрүп атасыздар го. Ошол дивандар чыккан заводдун өзүнө келдик, бір-біріне келдик. Бир 5-6 эле түрү рекламага кетип, 5-6 эле түрүн көрүп атасыздар да. Ооба. Сиздерге көргөзүп беребиз. Азыр мына жерде баарын көргөзөбүз. Бул жерде дагы бар, башка корпусунда дагы бар. Диван издеп жүргөн, кресло издеп жүргөн, алат элем деген туугандар болсо, Завод менен прямой иштесем дегендер, туугандар. анан дагы айтып коелу. Оптумга завод менен прямой алып иштешем дегендер болсо дагы, мына бул Арзыбек досубузду атайын алып келдик. Кытайдын бир кычыгына келип заводун Арзыбек досубуз таап берди. Анча-мынча bunday мүмкүнчүлүк бизде боло бербейт. Мисалы эми мынаны тааныштыралы, ушул менingче болгондо үй бүлөгө эң кем болбой турганда. Бул кандай Биринчи эле мына кадимкидей эле биз колдонуп жүргөн дивандардын бирине окшош экен. 2 варианты бар экен. Бул кадимкидей эле баягы буларды алып коесуздар. Ооба. Узун диван кылып койсоңуздар да болот. Ал бул кресло болот. Буну дагы алып коесуң. Ала турасың. Буну бияка коебузбу? Ооба. Нар жака коюп кой да. Буну бияка коюп коебуз. Мына. Муну салабыз. Көрдүңөрбү? Бул 2 адамдык диван болуп калды. 2 адам үстүнө жата берет. Андан кийин Буну коесуңар. Буну коюп койсоңуздар, мындай путту сунуп жата турган, отура турган. Мына ратта туугандар көргүлө. Телевизор көрүп, 2 адам, 3 адам жата бере турган. Эгер эми уйкуңуздар келет. Эми эгер бул тарапты бул кыскараак болуп калды узуну, карават кылсак болот эле десеңер, дагы бир вариантын көрсөтөт. Мына. Бунун дагы бир варианты, буну буяка алмаштырып койсоңор эле болду да мына. Мисалы тигини бер жака алып келсең, азыр мына путубуз чыгып калат. ооба. Кыскараак болуп калды десеңиздер, мындай вариант бар экен. Буну буяка алып келип коесуздар да. Бер жагы кыскараак экен ошол. Ушундай да, экөөнү алмаштырып коюп алдык, эми силерге көрсөтөлү деп атабыз да. Мынакей, буну кылсаңар 2 кишилик карават болду да мына. Карагылачы. Уже уктай турган 2 метр бунун узуну. диван. Беймарал батасыздар мына. Мынандай кылсаңыздар бир отуруп дем ала турган болот экен да, мыналчы. Ооба. Отуруп дем ала турган. Буягы кыскараак, буягы узун. Мынал жагы 2 метр. 2 метрге беймарал батасыздар. Бул диванды көрдүңүздөр. Бул ушундай варианты. Буну жыйнап коюш да оңой, азыркыдай эле. Ошондой жыйнап эле коесуздар. Аз жыйнабай эле коелу. Мынанын эле жыйналганы ушул. Бул кичигиреги да. Бул 1,5 метрлик. Бул кичирээк 1,5 метрлик. 2 метр, мына 1,5 метр. Ооба. Жыйнап койсоңуздар ушундай, жазып койсоңуздар. Азыр биз көргөзүп бергендей болот. Ооба. Андан кийин мына бул 1 адамдык креслолор азыр Кыргызстанда өтө жаңы барып, булардын ичиндеги материалы, сапаты азыр замандын талабына ылайык болуп чыгып атат да. Бая былчыйып кирип, бая бир жериңизде талып, бели баш талбайт. Отурсаңыздар кирет да кайра алып чыгып коет өдө. Жумшак десе жумшак, катуу десе катуу. Өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес да. Өтө нормально иштелген. Мынандай кошумчалар бар. Өтө жакшы өлчөмдө. Путту сунуп коюп жатасыздар. Бул керек жок болсо буну алып коесуздар мынага. Мынакей. Мынанын материалына караганда мынаныкы дагы бири-бирине окшобойт. Азыр сиздер ойлоп атсаңыздар мүмкүн, баарынын материалы эле бир эле экен, формасын гана ар кандай кылып коюптур деп. Мынанын материалы буга окшобойт. Жанагы Арзыбек айтып койсоң, немесинин ичиндеги сыгымы. Булут деп атпайсыңбы? Булуттун ошол тетиги немелиги. Канча процент деп атасың? 35. 35, 30, 20 канча дегендер бар. 20, 10 деген ичиндеги мочалканын качестволору ошондой болуп эсептелинет. Мынаныкы мисалы мынага окшобойт. Мына. Бул бир аз жумшагыраак. Далиңиздардын нере кармайт. Желкени уйтпайт. Ошого жатып алып уктай берсеңиздер болот. Анча-мынча үйдө отурган жеңелерибиз, эжелерибиз мына. Мындай ырыкты ойнойт.
Круто ойнойт. Жаш балдарыңыздарга оюнчук кылып берсеңиздер болот. Мына тоголотуп эшикке алып чыгып кетпеш үчүн мына резина менен байлап койгон. Мындай кылып эс алып жатасыздар. Буларды Кыргызстанга алып чыкканда, булар чоң экен, кантип алып чыгабыз, жол кирасы көп болбойбу деп эме станок менен басып, канча бир тонна жүк менен басып туруп, пакеттеп, ичин вакуум менен кысып туруп Кичинекей анан болуп кийин калат да. экспортко ошентип чыгат да булар. Ошон үчүн булардын ичине жыгач, пружина, темир эчтемке кошулбайт. Азыр мисалы мынабул бир мынанча эле бир болуп чыгып кетет Арзыбек, а? Ооба, ошончо анда чоңураак болуп турат да. Мына ушул кресло бир мынанча нерсе болуп эле чыгып кетет башка өлкөгө. Анан буяктыгар көрсөңөр болот туугандар, мына. Мисалы бул бир кишиликке эле экен десеңер, мынаны карасаңар болот мынакей көргүлө. Буну карават кылып алсаңар да болот. Эгер карават кылып алсаңар, мындай кылып койсоңор, буну белге коесуңар. Мына телевизор көрөсүң, эмне кылып отурсаң да жакшы турат да. Анан жаткыңар келсе, буну өйдө түртүп койгула да, мына. Футуңар батат, такыр уктасаңар да өтө ырат да мына. Бул жыйнап койсоңор да өтө жакшы. Көрсөңөр болот да. Мына жыйнап койсоңор бул жакшынакай бир кресло да. Мына. Мындай эле отуруп аласыңар, белге коесуңар, мынтип отура бересиңер да. Жеңилдиги. Карасаңыздар, жеңилдиги. Өтө жеңил булар. Канча бир 10 килограммга жетпейт. Любой жака талап-алага да алып чыгып кетсе болот экен, буларды машинага салып коюп, а? Ооба да, аны мынаны эле көрсөңөр болот мына. Буну бияка таштайсыңар, көрдүңөр? Буну тияка таштайсыңар. Бул жерде чыгып, тигилерин чыгарып коюп, мынакей. Буну көрсөңөр эле өтө сонун да мына. Бир адамдык спальный. Ооба. Мынасын чыгарып туруп, па эмнеге Ооба. батып кетиш үчүн. Мынаулары ошол желкеге мынау. Моюнга. Моюнга. Ана мындай кылып койсоңуз, мына жөлөнгүч. Ооба. Башын бийигирээк коюп жаткандар бар го. Ошолор үчүн мынау. Башын пасыраак коюп, желкеге коюп жаткандар үчүн мынасы чыгат. Желкеге коюп жата бересиздер мына. Кресло мына. Мынау да ошол да, мынау дагы 2 метр болот да. Бу дагы ошол диван кылсаңар болот. Карават кылсаңар да болот. Жазылат да, теңге окшош. Байтан көрсөттүк. Жана анан көргөзүп бердик го. Ошонун эле мына бурчтары жок. Бул томолок чыккан да. Томолок варианты. Мыналар да болот. Үйлөргө өтө сонун да. Мынау 2 кишилик да, 2 киши, 3 киши олтура берет да, керек болсочу. Мына. Буну мындай алдыңар, койсоң. Буну буяка таштасаңар мына дагы окшош эле бул карават болуп атат да, мына усунуңардан жатасыңар. Өтө сонун буларчы. Ичинде эчтенкеси, жыгачы, темири жок. Алып жүргөнгө үйдө иштеткенге да аябай оңтойлуу. Кичик бала болобу, жыгылып нетип бир жер тийип кетсе эчтеке болбойт да. Бунун ичиндеги мочалкасынын тыгыздыгы жогору экен. 35 катуу экен. 35 болот. Отуруп көрсөң мына аналарга окшобойт. Ооба, 35 да. Бират, же өтө катуу эмес, же өтө жумшак эмес. Ошол өлчөмдүү десек болот, туурабы? Эми ушундайлар өтө көп. Мына жерде мынау сарысы да ошондой мына. Көрсөңөр. Булар такыр окшош да, мына. Карават болду. Буну жыйнасаңар, мына диван болду. Бул сарысы, бул жерде агы. Анан тиякта тиги дагы бар экен, тиги. Аларды көрсөңөр болот, чыгылып жетишет да бул жерде ар түрлүү. Мына мыналарды өзүңөр деле билесиңер го, биз тааныштырбасак, аябай апарып сатып атат да. Блогерлер сатып атат, Instagramдан сатып атат, TikToктон сатып атат туугандар. Мына булардын жеңилдигин мына. Эч канча салмак жок булардачы. Кыргызстанга алдырсаңар деле бир канча деле болбойт. Чыкпайт буга. Аз эле да. Буларды макташтын деле кереги жок. Ооба. Бул мактабайбыз деле, алсаңыздар алыңыздар, албасаңыздар жөнүнө коюңуздар. Просто ушундай заводдорду, ушундай товарларды кыргыз элине кандай чыгат, баалары кандай болот, Кытайдагы бааларын сиздерге билип бериш үчүн ушундай Арзыбек досумдун кызматын көрүп калайлы деп алдыга салып алып, Кытайдын булуң бурчунда жүрөбүз азыр. Эми өзүңөр билесиздер, биздин Базарбасов YouTube каналы биринчи максатыбыз эле ошол элге
жакшы болгон, оңтойлуу болгон бизнес түрлөрүн көрсөтүү. Ошондой эле Кытайга келсеңер биздин команда менен ушундай заводдорду көрсөтүп, силердин бир идеяңарды, көзүңөрдү ачышча туугандар, Кыргызстан эле жетиши керек, Кытайга башка мамлекеттер жетиши керек да, баары жокту кандай кылышты, бизнести кандай иштешти билип алышыңар керек. Мисалы ушуларды балким менден албасаңар деле, бизден албасаңар деле туурабы, базар баасына келип катталып, бизден албасаңар деле башка блогерлерден алып аткан болушуңар мүмкүн. А бирок ошолор заводун таап алып келип көрсөттү силерге. Балким көрсөткөндөр бар, балким көрсөтпөгөндөр дагы бар. Силерге эч кандай зыяны жок базар баасы YouTube каналынан. Анан ушундай бизнес иштейт элем деген туугандар болсоңуздар, ушундай жаңы жакшы болгон нерселерди апарып иштесеңер акча табасыңар. Негизи крупный акча болсо келгиле заводко, бизге катталгыла, биз менен кабарлашкыла, келгиле ошол жерден көрүп, өзүңөр кармап, тандап туруп анан заказыңарды берип, фура менен алып кетип апарып Кыргызстанда сатсаңыздар болот. Анан дагы бир жумуш ошол, бул товарлардын баалары деле, ценалары деле андай кымбат эмес негизичи. Мисалы тиги 2 кишиликти айтсак, байтан алдыда мен бир сыйра айтып өтөйүн. Туугандар, ушулар ашып кетсе бир мына. Ашып кетсе, ооба, ашып 20 000 сомго жетпеген баа. 20 000 сомго. Ооба. Bir üçtüktün baası da ушул жерде турган заводдо. Эгер bundan 13'tük, 53'tük же оптом ала турган болсоңор, андан да арзаныраак кылып сүйлөшкөлү болот эми. Эми заводдуку негизи бул заводдор башка саткычуу, парча саткычуу магазиндарга окшобойт да. Алар эми келгенде алар да ушулардан апарып анан бизге кайта оптом тартат. Негизи бул заводдокулар сен көбүрөөк алсаң ошончо арзан чыгара беришет, бере беришет. Оптомдо билесиздер да канчалык саны көбөйгөн сайын баасы түшө берет. Мисалы ушул жерде 1, 2, 3, 4 эми жаккан өзүңөргө 5, 6 ушул 6 мага аябай жакты да негизи. Үй бүлөгө эч кандай апарсак деле эч кандай көп орун элебейт экен, анан өтө пайда да бул. Ушул 6 түрлүсүнөн бир моделинен бир 20 же 53'түктөн кылып алсаңар, заводдон чыгарып берет силергечи. Эң арзан баада. Мунал да аябай жакшы. Ооба да. Эми булар дагы жакшы, жанакы чоң үйлөрү барларга жакшы буларчы. Чоң. Азыр эми ушул жерде баарын гана көргөздүк. Азыр биз астыңкы этажына түшөбүз. Астыңкы этажында дагы башкача чоңдору дагы бар. Чоңураак ошолорун көрөбүз. Андан кийин аны көргөндөн кийин дагы башка корпуста дагы бар деп атат. Ал жагын азыр карап көрөбүз. Бул жактарын көргөзбөйлү, мына ал жактарын. Булдар карават кой, матрас, карават. Баягы матрас караваттар мына. Мыналары башкача экен мына, башкача вариантта. Бизде көп эле мындайлар жок. Мыналар жаңы чыгып атыптыр да. Силерде негизи мындай да. Булардын балким ценалары бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн. Силерде качествону көп карабайсыңар да. Баазын баягы арзанга качырат да көбү. Арзан болсо эле болду дейт. Мына. Бунун үстү дагы жумшак мына. Үстү дагы жумшак, мына алды дагы жумшак, көрдүңөрбү? Алды дагы. Алдын эле иштете берсе болду экен да. Буну эгер керек болсо мунучу ушундай калыңдыкта кылып, эгиз кылып чыгарып бере алат да. Канча эле эгиз десең. Туташ кылып. Ооба. Негизи эми экөөнүн материалы окшобойт. Мынау жанагы сары материалдан. Пастагы көрдүк го эми. Мынау актан экен. Мынау ак. Эми бул матрас менен адам жаткан менен олтургандык материал бир аз неме кылышы мүмкүн да. Мынау формасы ham жакты магачы, мына. Мынаны карап кой. Жеңил. Үйгө стол койгондордун ушуну бир жерге таштап коюш керек да. Ооба да. Ары теп, бери теп жүрө бересиң. Каалаган жерге олтуруп дечи. Мына бул караватта турат. Бул жерде олтургучу, бул жерде кичинекей олтургучу. Бир комплект, бир туташ кылып. Азыр биз кийинки топтомун ушул астыңкы бөлүгүнөн көргөзүп беребиз. Мына бул башталышы, кире бериш бөлүгү. Бул жерде дагы жанагы биз айткандарга окшобойт. Булар башкача фасондо жасалган дивандар. Ооба. Бул эми мындай немерээк жасалган да, крупныйрээк деп коебуз силердин сөзү. Фигурный. Мына. Фигуралары башка. Алар пасырээк. Материал дагы бир аз немерээк экен да, жакшыраак болушу мүмкүн да. Жок, окшошураак. Балким. Мына ушундай. Жашыл, серый, кара, жашыл. Мындан ары уласак дагы. Булардын цветин эми негизи кандай болсо чыгарып жасаткалы болот да. Мынаке. Мыналар ар кандай бөлүккө бөлүнөт. Ооба. Шаар сыяктуу эле мына, жеңил. Бөлөк коюп аласың. Мынасы бир бөлөк, бунусу бир бөлөк, алды бир бөлөк. Мынасы дагы чыгат экен бири-бирине. Ушулардын баарын бириктирип туруп эле ушундай чоң эле бир үйлөргө дагы кое турган диван кылып жасасаңыздар болот.
Же болбосо кичинекей комната болсо деле мынандайдын бирөөсүн коюп туруп эле кичинекей кресло кылып жасап алсаңыздар болот. Ар кимиси ар жака чачылып кете берет. Бул да ошондой. Такыр эле бөлөк да негизичи бар жогу. Кандай болсо боло берет. Мындан эле мейли буягына кресло 2 бөлөк кылсаңар болот экен, 3 бөлөк кылса да болот экен. Ана мындай карават кылбаса да болот экен. Такыр бөлөк эле. Эгер керек болсо маекөнчү туташ кылып чыгаргалы болот да. Өзүңөргө жаккандай кылып, каалаган формада жасап алсаңар болот экен. Булардын эми ар бирин көрсөтпөштүн кереги жок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлүк экен. 6 бөлүктү ар кандай формада кылып жылдырып жасап алсаңар болот. Мыналар деген аябай сонун жасалганда көрсөңөр. Негизи эми керектүүнүн бар жолу эле бар экен да. Туурабы? Бул жерде эми ар бирин көрсөтүп отурсак арзыбек. Убактыбыз көп кетип калгыдай. Мындай бир сыйра неме кылып кой, ыдырыс. Оода. Тиги майдаларын аябай көп тааныштырбай ийдик биз үстүдө досум. Көп тааныштырбай. Бир кишиликте өтө көп айтып ийдиң сен. Ооба. Туугандар көрсөңүздөр мына эми бул дивандарды кандай упаковкалап колуңарга кандай упаковкада качаланып барышын эми көрөсүздөр, туугандар. Мына азыр бул болсо матрас дейбиз да, микроваттын матрасы. Алды менен буга мында сулуу калта менен качалайт. Силер негизи көрүп алышыңар керек, туугандар мына. Ушул диванды вакуумга сала турган аппаратында бул. Кандай вакуумдаганын көрөсүздөр азыр. Буга салды. Эми тиги манжетонда базым менен басат да. Көрсөңүздөр болот да. Азыр мына бир карават болду да. Жана сиз тандаган караватыңыз ушундай. Азыр bunun üstüne kança bir tonla menen жүктү басат. Bunu bastırgan эле кичинекей эле болуп калат, туугандар. Bunu kança батса дагы немесин жоготпойт. 180 gün tursa dağı, 180 günden keyin atsa dağı nemesini jogotpойт. 6 ay deyт да. Өзүнүн фигурасын жоготпойт. 6 ай аны буякка алып кел. Буякка алып кел, бул жерден оройбуз. Алсаңыздар кайра өзүнүн формасына келип калат. Азыр бул жактан чыгып туруп эле мынага салынат. Ооба. Урлоом болот будан. Негизи балким силер ошол TikTok, Instagramдардан көрүп аткан болсуңар мүмкүн. Бирок ушундай кыргызча жакшылап түшүндүрүп бергенге мүмкүнчүлүктөр болуп атат да биздин Базар Баш YouTube каналында негизи. Башта только ачканын көрсөңүздөр, азыр кандай упаковка болгонун көрөсүздөр. Бу жактан ачат азыр. Мына биз эле эмес, ушул жакта карасаңар көптөгөн Кытайлар дагы ушул заводдон келип алышып атат. Ой, ана. Мына муну кагаз кылып койду да, бир куймактай кылып койду да. Жукка эле кылып койду, жукка. Мынанча бир матрасты, мынанча. Ооба, кичинекей кылып койду да мына. Канча бир эсе кичирейтилди да. Buyursun. Otuz dört kilogram. Görсөңөр 34 килограмм. Bir çoğun, iki adamlık divanın bir komplegi 34 kilogram çıktı. Эми буну кайта биз азыр силерге бусуп беребиз, бусуп беребиз. Келсең, дагы бар. Мына көрсөңөр өзүнүн бычагы бар мынакей. Любой бычак менен боло берет.
Bunu tartabız. Yem tigi. Ең қызық жерін қарап тұрыңыздар. Ең қызық жері şu yer. Oltura çığa. Çık oltur. Misal mana olturduk tuğanдар, ha? Görsеңіздер болады. Экөөбүз жөнлүү көтөрүп чыгып кетет азыр. О, Көрсөң. Көрсөңөр болот. Жөнлүү көтөрүп кетти да үчөөбүздү мына. Үч адам, эки адамды. Ласта жанат. аяқ эле формасына кайра келди. Ооба. Эч кичирейип деле калган жок, формасынан жоготкон жок мына. Bunun качествосунан эч кандай кабатырланбай калат тугандар, э? Бул 4 айга чейин ушундай вакуумда Алты ай дейт. турса дагы, 6 ай. 6 ай турса дагы өзүнүн немесин жоготпойт экен. Ооба. Өзүнүн формасын жоготпойт экен. Кичирейип кетпейт же чоңоюп кетпейт. Ушул размерин сактайт экен 6 ай. Мен тугандар биз Вакуумдаганда көбү. Мына кичирейип кетеби же формасын жоготуп кетеби деп көп суроо бересиздер. Ушул суроого жооп. тугандар мына бизнес тур дейсиңер, ушундай бизнести кылсаңар акча табасыңар мына. Азыр негизи Кыргызстан тараккыят учкандай кетип атат, э? Ар жаңы үйлөр салынып атат. Бийик имараттар салынып атат. 40 Булар жетет сантиметр да. калыңдыктагыны бир 5 5 сантиметр сантиметр алып койду го. вакуумда берип атат. Биз көргөзүп аткан завод 11 этажга чейин ушундай бүт диван креслолорду чыгарат. 26-64, 27 8-нчи, килограмм десек болот. Анан 10 этажды гана көргөздүк. 8 этаж, анан 10 этажды гана көргөздүк. Анан калган көргөзүлбөй калган этаждарда дагы ушундай мебелдер, жумшак дивандар дагы чыгат. Аларына убакыт болбоду, биз ушул 8 менен 10 этажды гана сиздерге көргөзүп бергенге жетиштик. Мына ушуларды. Блогерлер да ушулар. Кытайдын. Вакуумный дивандар мына ушундай болуп жасалып чыгат. Дүйнөнүн булуң бурчунан мына ушундай сатып алуучулар келип, блогерлер келип, ушул жерден реклама кылып, ушул жерден алып кетишет. Ушундай материалдарды анан түстөрдү тандап алсаңыздар болот. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 30дай. Ушунун ичинен өзүңүздөргө жакканын тандап заказ кылып кете берсеңиздер болот. Азыркы диван креслолордун сыртындагы тыкандары даяр болот. Кездемелери деп коебузбу? Мына көрсөңөр болот. Заводдун өзүндөбүз тугандар. Бар жок ушул бир заводдон чыгып атат бүтүлүп, э? Биз башкалар ошош же магазиндерден же топ базарлардан тартып атпайбыз видеону. Нөлдөн баштап ушул жерден экспортко кеткичекти ушул заводдун ичинен даяр болгонан кетет. Ооба. Бул жерден чыккандан кийин эле уже баалары кошулуп баштайт. Бул жерден алып барып базарга койгондон кийин Болду да. бир Базар мисалы бул жерден келдик. Келдим экөөбүз бир чоң оптумчу бизнесмен болсок, бул заводдон жасаттык, апарып базарга койдук, өзүбүз сунтуп алабыз деп коебуз. Анан дагы башка блогерлер келет, мисалы байырлар келет. Поставщиктер дейсиңер, ортомчулар. Алар келет, алар өзүнүн доласын кошот, ошо менен бир үстүнө кошулуп кете берет да. Мисалы мына биз баштан айтып келип атабыз. Базар басы YouTube каналы силерде ошо колубуздун келишинче жардамыбызды аябай ошо Кытай менен премей түз заводдор менен иштешкенге жардам кылабыз. Буюрса, мүмкүнчүлүктөр жетишет тугандар. Мисалы бизнес кылабыз деген чоң бизнесмендер болсоңуздар, акчаңыздар болсо ушундай иштерден баштагыла, келип Кытай менен сүйлөшкүлө. Мен алып келип сүйлөштүрөйүн. Бар жогун жардам кылганга мүмкүнчүлүк бар. Мейли жол жеткирүү тарап болсун, карго, растумашка жол акы бар жогу.
Кытайлар менен сүйлөшүп, башка шаарларды көргөзсүн, заводдарды табуу дегендей. Бар жоон бүтүрүп беребиз да. Ушерден келип премия апарып, тикелей апарып эле сатса болот. Биздин бул видеолорубуз эми алып сатарларды, бизнесмендерди ооруп чаңылбаса болду эми. Заводдон түз Кыргызстанга алып кетсеңиздер болот. Бир мүмкүнчүлүк да. Азыр бул жерден чыккандан кийин эле уже акчалар кошулуп баштайт. Уже базарга 3-4 адамдын колунан өткөндөн кийин эле уже болду. Каланча миңге барып калат анан кийин. Менде дагы бир ой бар. Негизи Кыргызстан Кытайга эң жакын, өзүң билесиң да. Башка мамлекетке караганда эң жакын Кыргызстан. Эгер ушуну апарып туруп Кыргызстанга чоң кылып көп апарып туруп оптом сатса, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан кете берет да. Если бул аппараттарды жасай турган шаймандарын Кыргызстанга апарып кое турган болсок, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан если кура турган болсок, ошого акчасы көбүрөөк агалар, инилер, бизнесмендер болсо, биздин канал менен байланышып, биз менен сүйлөшүп турсаңыздар, ушул аппараттарды ушул боюнча көчүрүп Кыргызстанга апарып жайгаштырып иштетсек дагы болчу да экен. Ал боюнча дагы Арзыбек досубуз ал боюнча дагы лабандар менен сүйлөшүп атат. Ал жагындагы убакыт көрсөтөт эми. Ооба. Анан мынау светтерин, мынау тикандардын, дивандардын светтерин, түздөрүн такыр каалаганча кылгалы болот да бул жерде. Мисалы мындай свет десеңер буну, мындай десеңер буну тигип бере берет да. Биз келген убакта бул жердеги жумушчулардын баары түштөн үйгө обедке чыгып кетиштир. Биз ошол убакта келип калыппыз.